Аксыда 7-класстын окуучусу көз жарды. Аксы районунда 7-класстын окуучусу көз жарды. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, Кара Суу айыл өкмөтүндөгү мектептердин биринин 7-классындагы окуучусу көз жарган. Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Талант Эмилбек уулу бул маалыматты растап, окуя такталып жатканын айтты. Ушундай жаман окуя болуптур, түндө маалымат келип түштү. Азыр ошол жерде жүрөм, тартиптик жыйын өтүп жатам, деди ал. Көз жарган окуучу кыз менен ымыркайдын абалы жакшы. Булак турмуш кейже. Марат Аманкулов менен Мирлан Бакиров депутаттык мандатынан ажыратылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Марат Аманкулов менен Мирлан Бакировду жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратты. Аманкулов кызматын тапшыруу боюнча өз ыктыяры менен арыз жазган. Ал эми Бакиров мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы болуп дайындалганына байланыштуу депутаттыктан кеткен. Экөө тең жыйынтыгы жокко чыгарылган былтыр күздөгү парламенттик шайлоого партия лидерлери болуп катышкан. Бакиров мекеним Кыргызстандын сап башында турса, Аманкулов Биримдик партиясын жетектеген. Белгилей кетсек, буга чейин Аманкуловго УКМК тарабынан мыйзамсыз баюу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ага тиешелүү мүлктөрдүн жалпы баасы 1,5 миллиард сомдон ашык экени айтылган. Булак Спутник кейже. Айпери Кубик кызы 3-наристемди күтүүдөмүн. Ырчы Айпери Кубик кызы жакында Тай-Тай деп аталган балдар клибин тартып күйөрмандарына сунуштады. Ушундай эле учурдагы жагдайлары тууралуу маалыматты социалдык баракчасына бөлүштү. Альхамдулиллах, 3-наристемди күтүүдөмүн. Ошол себептен көп активдүү боло албай жаткан учурум. Чынын айтсам, бул ирет кыялым башкача, оор болуп эч нерсе кылгым келбей, уктап эле жатсам дейм. 2 уулум да тең так секирип тойлордо кызматта эле. Азыр шүгүр көп эркелеп жатам. Балдарыма көп убакыт бөлүп, балдарым менен эле болуп жатам. Өзүм да бала болуп калдым. Дал ошол себептен да жаңы Тай-Тай аттуу балдардын клибин тартууладым окшойт. Катталуучуларым капа болбой, боюнда бар эркайымды түшүнүп коюңуздар. Буюрса активдүү болууга аракет кылам, деп жазды Ырчы айым. Булак Аруа кейже.